Кутман күн, урматтуу көрүүчү. Сиздер менен Кайрат Doğru Life Media каналы. Бул сапар биз кереметтүү Туркияга бет алдык. Стамбул, Анкара, эски шехерде. Биздин мекендештердин жашоосу, Ийгиликтери тууралуу. Кыялымдагы Туркия теледолборунда. Авангард стиль. Надежность, качество, комфорт. Авангард стиль, когда выбор очевиден. Саламатсыздарбы, урматтуу биздин көрөрмандар. Бүгүнкү биздин каарманыбыз Мекендешибиз Стамбулдагы күчтүү хирургдардын бири Замира айым болмокчу. Касымова Замира Абдилазизовна 1973 жылы Ноокат районуна караштуу Көкжар айылында төрөлгөн. Орто мектепти аяктап, Кызыл Кыя шаарындагы медициналык окуу жайга тапшырган. Ургагучулук илимий изилдөө институтунда 1 жыл иштеп, 1992 жылы Түркияга келген. Алгач тил үйрөнүп, 1998 жылы Стамбул университетинин стоматологиялык факультетин бүтүргөн. Ооз жана бет жаак бөлүмү боюнча докторантура даражасын ийгиликтүү жактаган. Үй бүлөлүү жолдошу Туйгунбай Эргешев менен бирге бир уул, бир кызды тарбиялап келишет. Саламун алейкум, Кыргызстан. Саламун алейкум. Hoş geldiniz İstanbul'da klinikabızda. Жақсы, өзіңіз қандайсыңар? Жакшы. Замира айтыңызчы, бул клиникада канча жылдан бери иштеп келесиз? Бұл жерде 5-6 жылдан бері иштеп келатам. Бирок ар кайсы клиникаларга барып иштейм. Бияка 6 жылдан бери, 6-7 жыл болуп калды окшойт. Стамбулдагы клиникалардын биринде хирург болуп иштеген биздин дагы бир мекендешибиз Замира Касымова. 30 жылдан бери Түркияда жашап иштеп келген биздин каарман. Стоматологиялык ооз, жаак, бет хирургиясы тармагында алдыңкы кесипкөй врач. Сиз бияка операциялар жасалат, тиштер жуулунат, хирургический эмне болсо ошолор жасалат. Башка докторлор башка кабинеттерде иштейт. Бул да биздин хозяинибиз. İlker Bey. Bunlar Kırgızistan'dan televizyon çekimine gelmiş. İşte bizim kliniği tanıtıyorlar. Hoş geldiniz. Gayet memnunuz. Hastalarımız da çok memnun. Her şey gayet yolunda yani. Kotorpireli. Köp yılda, 4-5 yıldan beri işte işleyizdik. Banyolarımızdaki, bizdeki emeğizdik. Hastalarımız memnun. Biz gayet memnunuz. Razıyız deydi. Oldu, keçke söylüp şunu aytам. Өзүңүздү мактаңыз келбейт да. Эми өзүм мактасам жакшы, окшошпой калат го. Америкадан баштап, Европанын өлкөлөрүнөн баштап, Араб өлкөлөрү, биздин Кыргызстандан, Орто Азия өлкөлөрү бүт баары келишет бияка. Азыр биякта менин да толтура Америкадан больнойлорум бар, Европадан больнойлорум бар. Кээде Казакстандан жакшы лечение болбой калып, бияктан сен оңдоп бересиңби деген больнойлор келип калат. Кыргызстан менен Түркиянын студенттерди окутуу боюнча келишими менен Стамбул университетинин медициналык бөлүмүн окуп бүтүргөн каарман алгач өз мекенине кайтып барган. Кыргызстанга кеткем. Уже Кыргызстанга иштейм, Кыргызстандан эле болом деп. Кыргызстанга барсам, министерствого барсам, дипломуңду кабыл кылбайбыз дешти. Анан кантип болот десем, кайра 3-чү курстан кайра окушуң керек деп айтышты. Анан мен 5 жыл окудум да, 3 жыл окуйт билем деп. Анда эмне кылайын десем, анда докторский жасасаң, докторскийди кабыл кылабыз дешти. Анда мен барып докторский жасап келе калайын деп келе бердим кайра. Ошо боюнча анан келгенден кийин жолдошум менен таанышып, экөөбүз баш кошуп, анан балдар төрөлүп, балдар төрөлгөндөн кийин балдар окуп, балдар окугандан кийин алар кыйналбасын деп кайра калып калдык ошентип. Анан кетебиз, мына кетебиз деп атып ушунча жыл болду. Замира айым бир эле эмес, бир канча, тагыраагы 5-6 клиникада иштегенге жетишет. Мисалы, биз биринчи барган номер 1де жарым күн иштесе, калган күнүн ал Стамбулдагы башкадагы жеке менчик мектепканаларга барганга үлгүрөт. Кайра мага жакшы болот, мисалы үчүн бир жерде отуруп, клиниканын ар кандай бюрократиялык иштеринен алысмын да. Больнойлорду эметкенге эмем жок. Өзүм ишим өзүм кылам.
өзүм профессиямды эле кылам. Келип туруп мага ушундай эмеси бар экен дейт. Анан көйгөйлөр бар экен дейт. Ошолорду эле эметип коем. Анан кээде консультацияга телефондон консультация алышат, анан чакырып консультация алышат. Көп жерлерге барып ушинтип эметем да. Стамбулдун биринчи мага эң жаккан жери Стамбул тарыхта, өзүнчө эле тарых. Кээде жолдошума айтып коем, тарыхтын үстүндө басып жүрөбүз депчи. Бизден мурда канчалаган кишилер ушул жерден эметкен деп, баскан деп. Кыргыз эли менен түрк элинин окшоштуктарын, 30 жыл мурунку Түркия менен азыркы Түркиянын айырмасына каарманыбыз өзгөчө токтоло кетти. Мисалы үчүн меймандоштугу, кээ бир нерселерди тобокелге салганыбыз, бирөөгө жардам бере калганыбыз, ушуларыбыз окшош. Стамбул аябай өзгөрдү. Биз биринчи келгенде жакшы болчу, элдери жакшы болчу, элдери жакшы болчу, бирок Стамбул жакшы эмес эле. Стамбул киреле биз келгенде, биринчи келгенде. Чоң айылдай болчу да. Мусор бүт бар жокту мусор каптап кеткен болчу. Анан жана алтын бойнуз деген неме барбы? Пролив заливпи. Ошол жер вообще жыттанып турчу. Жанынан өтө алчу эмес. Азыр болсо Стамбул таза, бирок элдери мурдагыдай эмес. Стамбулда жумалап жааган жаан Замир айымдын жаңы келген учурдагы сезимдери менен ассоциацияланып, көп нерсени эске салаарын дагы айтып өттү. Ооба, биринчи келгенибизде Стамбулду бизди бир общежитияга жайгаштырып коюшту. Анан биринчи келгенибизде жаан эле жайт. Бул кандай болгон шаар деп коем. Вообще күн ачылбайт го деп. Bir жума жаан жаады окшойт биз биринчи келгенде. Анан жаан жааганда да биздин билгендей жаан эмес да, челектен куюлгандай жайт. Анан вообще күн ачылбайт экен деп аябай настроениям түшкөн. Ушундай шаарга келдимби деп. Эл аябай көп, мындай басайын десең, элдин арасынан жол таппайсың да. Эл ушунчалык көп. Азыр элдин көптүгү деле билинбейт, байкалбайт. Бирок биринчи келгенде аябай эметкен эл көптүгүнөчү. Же түркчө билбейбиз. Комнатадагы турчанкалар бир нерсе дейт, биз аларды карайбыз, алар бизди карайт. Бир-эки сөз кыргызчага окшош эметсе, түшүнүп калып, деп күлүп коебуз. Аналар да, түшүндү деп алар күлөт. Стамбул, жанакы чайкалардын кыйкырганы, биринчи түнү ошо чайкалардын кыйкырганынан коркуп уктай алган эмесмин. Ошентип биз жарым сааттык жол артып, каарманыбыздын экинчи иштеген жерине келип калдык. Операция боло турчу убакыт болжолдонуп, пациент күтүп турган экен. Экинчи клиникам бул жакта, мына диш хекими Гүлбахар Карада деп турат го, ошо. Ошонун кабинети. Бул Гүлбахар Карагар сиздин группалашыңыз, Бул менин группалашым Гүлбахар. Şumu getireyim mi? Getirsem görünce anlar mısın? Yok, şey yaparım. Hatırlamıyorum. Ne bozancı bu? Менин оюмча сыртта жүргөн докторлордун баардыгын чогултуш керек. Мисалы үчүн Түркияда аябай көп мединститутта анан узмандык деп коюшат, узмандык жасап бүтүргөн толтура биякта специалисттерибиз бар. Аябай эмеси мыкты специалисттер бар. Ошолордун баарын Кыргызстанга алып келиш керек деп ойлойм мен. Кыргызстанга шарт түзүп бериш керек. Биздин медиктер деле кыйын бирок. Теоретический деле кыйын. Мен барып иштеп жүргөн кыздарды, балдарды көрүп атам. Мыкты специалисттер, жакшы специалисттер.
бирок шарттарды түзүп берсең баары эле жасайт. Бул Бейлик түзү, биздин жашаган жерибиз. Бул биздин сите деп коет. Ушундай кичинекей сителерди эметип коюшат да, мындай кичинекей эмелер бар, микрорайондар деп коет. Биздин ситенин аты Селиневлер. Канча жылдан бери бакта жашайсыздар? 10 жыл болуп калды, 10 жылдан бери бакта жашайбыз. Биз жаңы көчүп келгенде тегереги бүт тала деңиз көрүнчү. Азыр бул аймак өнүгүп отуруп чоң шаарчага айланган. Кыргыздар дагы көп жашашчу дейт Каарман. Мурда көп болчубуз, биякта 5-6 үй бүлө бар эле. Азыр 3 эле калды окшойт. Көчүп кетиштиби? Көчүп кетишти. Көчүп кетти дегенде бирөөсү Германияга кетти, бирөөсү Америкага кетти. Анан дагы бирөөлөр Кыргызстанга кетти окшойт. Биринчи келгенибизде эми вообще эме жок болчу да, иностранецтер андай мындайлар жок болчу. Бирок ошо биздин подъездде эле көп иностранецтер болуп калды. Анан биринчи кошуналар эметип аткан, иностранецтер басып кетти деп жинденип атышкан. Кийин бирок бизди көрүп анан эметип калышты. Булар эме депчи, сыйлуу кишилер, анан анча деле проблемасы жок, жакшы кишилер деп бизге анча эметпей калышты. Келип калышты. Бул биздин кызыбыз. Кандайсыңар? Кел. Бутузмен келеби? Силерге советский тамак жасап берейин. Биздин коюбуз ушул эми. Деңизден чыккан кой. Силер үчүн эки кой. Силер үчүн 2 кой сойдук. Эртең кеттик банда? Кет. Сен чай ичесиңби? Ичем. Ичсең бар өзүң алып кел. Мен алып берейин чай. Ай, чөйчөм. Бүгүн кандай өттү жаным ишиң? Жакшы өттү. Чарчап калдым бүгүн. Сооп коюш дедиңби? Сооп иштеп. Канча кишини дарттан курткадың? Көп эле. Көп эле. Сүйүнгө мынча кетиштиби? Колдорун дерт көрбөсүн деп. Ой, молодец. Келен тамак жейла. Күнүн жакшы өткөзсө. Стамбулдагы күчтүү жаак бет хирургдардын бири кыргыздын кыйын айымы. Бир уул, бир кыздын мээримдүү апасы жана сүйүктүү жар Замира Касымованын кесипкөйлүгүн жолдошу, Түркиядагы Кыргызстан достук жана маданият коомунун төрагасы Тойгунбай Эргешов мырза дагы тастыктады. Номер 1 лицевой хирург, честный лицевой хирург Стамбулда. Шуну айтып коеюн да. Biz uşu жерде келген, биринчи биз студент болуп келип, ушер окуга келип, ушер азырынча отурташып, азырынча деген уже 30 жыл өтүп кетти. Балдарыбыз бул жерде чоңойду. Кызыбыз, кенже кыз уже 10 класста окуп атат. Уулубуз студент болуп Германияда уже окууну баштап атат. Бул жерде 1-2 жыл окуду, андан кийин мен Германияда ошо программирование боюнча, IT боюнча окуган. Аз жаштар бар ошондой эмеспи? Ошо тандап кетти, эми окуусун ал жакта улантат. Биз үчөөбүз бул жердебиз. Түрктөр менен чогуу нан табышып, жешип жүрөбүз дегендей. Биринчиден келгениңерге рахмат. Биздики Кыргызстанды алып келгендей болдуңар. Кыргызстандан мындай силерге окшогон журналисттерди эле күнгө эле көрө бербейбиз да. Кубанычта болдум, силерди көрдүм. Өзүм деле анализ дебеген суроолор бердиңер. Мисалы үчүн Кыргызстанга силерге кааларым биринчи тынчтык болсун, согуш болбосун. Анан өлкөбүз аман, тынч болсо, биз кайсы жерде жүрсөк дагы баары бир ошо тынч болгон жерге барышыбыз керек. Ата-энебиз ошо жакта, бир туугандарыбыз ошо жакта, Кыргызстаныбыз баары бир туулуп өскөн жериңди чамбайсың. Баргың келе берет, барыш керек баары бир.
Силерге да ден соолук, иштериңерге ийгилик каалайм. Кыргызстандын өнүгүп өсүшүн каалайм. Эми 30 жылдан бери кичине жылыштар бар. Мен Кыргызстанды жакшы көрөм, барган сайын толкунданам. Биринчи түшкөндө эле азыр айтып атканды деле ыйлагым келет. Ошо баарыңарга тынчылык, аманчылык, эсенчилик. Кыргызстанга салам. Кыргызстанга салам. Баарына, Кыргызстандагы баарына, ата-энеме, бир туугандарыма, бүт Кыргызстанга салам. Урматтуу Туйгун байке, Замир эже, биздин ушул долбоорго катышып бергениңиз үчүн чоң рахмат. Силерди дайыма ийгилик коштоп жүрсүн, алыс жерде жүрөсүңөр. Анан биздин ушул долбоордун атынан кичинекей белектер бар, ошолорду кабыл алып коюңуздар. Ийгилик каалайбыз, Байке. Чоң рахмат. Рахмат сарай. Ийгилик болсун, ийгилик каалайбыз байке. Рахмат. Kıyalımda Türkiye.